Министрлер кабинетінің 100 күндік артықчылықты иш-чаралар планының алқағында республика бойынша ачық мейкендік же заманбап тілмен айтсақ Open Space форматындағы 7 қалықты тейлі борбор açılды. Мынан тышқары жарандық паспорттың жаңы түрін алу үшін анкета арыздардағы қабылына баштаған кененирээк кечиместеги курабыз көрөрманым саламатсызбы. Студияның бүгүнкү мейманы мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Бек Кайыпбекович Иманалиев. Бек Кайыпбекович, саламатсызбы, дагы бир жолу студияга кош келиңиз. Мына бүгүнкү күндө өлкө аймагында жаңы калыкты тейлөө борборлору ачылды, бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрү жөнөкөйлөштүрүлүп жатат. Деги эле өлкө аймагында иштеп жаткан калыкты тейлөө борборлорунун саны канча, алардын канчасы заманбап форматта ачылган? Кененирээк өзүңүздөн уксак. Дагы жол саламатсыздарбы. Ушу Инфоком мамлекеттик ишканасынын алдында ушу бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча 29 калык тейлөө борбор иш алып барып жатат. Алардын бардыгы бүгүнкү күндө жана заманбап бүгүнкү Open Space деп коебуз, ачык айкын. Ошондой форматка өтүштү. Булардын ичинен 2021 жылы ушу премьер-министрибиздин тапшырмасы менен, ушу өлкө башчысынын тапшырмасы менен жаңы калык тейлөө борбор, 7 калык тейлөө борбор ачылды кошумча. Аларга токтолуп өтө турган болсок, биринчиси бул Ат Баш районунда ачылды. Жаңы Аксу, андан кийин Аксу районунун Теплокульченко айылында ачылды. Андан кийин Бишкек шаарыбыздан өзүңүздөр билесиңер, Жибек жолу көчөсүндө 381 даректе Элдорадо деген соода борбордун ошол жакта ачылды, чоң Бишкек шаарына чоң калык тейлөө борбор. Андан тышкары Баткен областынын Лейлек районунун Исфана шаарында ачылды. Андан кийин Кадамжай районунун Кадамжай шаарчасында ачылды калык тейлөө борбор жаңы. Андан тышкары Ош областынын Ноокат районунун Зулпуев айыл өкмөтүндө ачылды жаңы калык тейлөө борборун. Андан тышкары Ош областынын Кара Суу районунун Кара Суу шаарында ачылды. Мындан тышкары бүгүнкү күндө дагы алдыда ачууга дагы пландап жатабыз. Араван районунда Ош областынын, ошондой эле Сукул областынын Жетегүз районунда дагы кошумча калык тейлөө борборлорун ачабыз. Буга чейин бу аталган райондордо калык тейлөө борборлору жок болгон. Ошо жок болгон себебинде элдерге ыңгайсыздыктар түзүлгөн. Себеби ал жерде мисалы үчүн Лейлек районунда ала турган болсок, Лейлек районунда паспорттук бөлүм, каттоо бөлүмү өзүнчө болгон. Ошондой эле жарандардын актыларын каттоо бөлүмү өзүнчө бөлөк жерде болгон. Ошондой эле банктык төлөмдөр, ар бир нерседе банктык төлөмдөр болот. Ошо банктык төлөмдөр дагы бөлөк райондун, бөлөк шаардын бөлөк жактарында болгон. Ошондой эле айрым документтештирүүдө бизде нотариалдык күбөлөндүрүүчү керек болот. Кээ бир документтерди күбөлөндүрүүгө ал нотариалдык бөлүмдөрдө бөлөк жерде болгон да. Бүгүнкү күндө ошонун бардыгы бүгүнкү күндө бир жерге топтоштурулуп, жаңы калык тейлөө борбор ачылды. Ошол эки бөлүм тең бир жерде бүгүнкү күндө, анын ичинде фото дагы бир жерде, нотариалдык күбөлөндүрүү да бир жерде, банктык касса дагы ичинде болот. Бүт жеги баягы элдерге бир мекеменин ичинде келип, ошол мекеменен чыкмастан ошол жактан бардыгы бүтүрүлүп кетилет. Ошондой эле бүгүнкү күндө бүт бардык биздин системанын бардыгы автоматташтырылган. Бүгүнкү күндө ошо Open Space деп атканыбыз ошо ачык айкын. Баягы жетекчилер, айрым ошо райондук бөлүмдөрдүн башчыларынын өзүнчө кабинеттерде отурган болсо, ошондой эле айрым ошо паспорт столдун же болбосо жарандык актыларын алганга бир кабинеттерден бүгүнкү кабинеттерде отурбайт. Ачык айкын элге чыгып отурат. То есть элдер кайсы кызматкер кайсы кишини качан кабыл алып атат, иш күнү башталса жок болуп калбайбы, кандай болот, кечигип келип атат, бүт ошо ачык айкын көрүнүп турат. Көз алдында көрүнүп турат. Андан тышкары бизде бардыгы электрондук кезек менен кирилет. Бүт бардыгы электрондук кезек менен кирилет. Себептен бизде биринчи кирип келетканда маалымат берүү борборубуз бар, бөлүм бар. Келгенде элдерди убактысын алып күттүрбөстөн биринчи элдердин документтүүлүгүн тактап, тууралыгын, толуктугун тактап туруп, анан ошого жараша электрондук кезек күтүүгө уже талон берилет. Талон бергенден кийин анан кезек күтүүгө отурат. Баягы документи туура эмес болсо дагы кечке күтүп отуруп, анан туура эмес экенин билип анан кетпейт да. Келгенде эле ошо сразу билинет. Кайсы адамдын документ толук экенин, жана кайсы документ алыш үчүн кандай документ керек экенин сразу биздин кыздар маалымат беришет. Андан тышкары бүгүнкү күндө аяка барып, убара болуп барып,
маалымат албастан биздин 119 деген Кол борбор бар. Ошо кол борборго да чалып, маалымат алып, ошол жактан тактап алып, анан барышса да жеңилирээк болот. Бек мырза, негизи эле Open Space бул ачык мейкиндикте бардыгы ачык айкын иш процесси көрүнүп турган бир жаңы заманбап аянтчы болуп атат да. Анан ал жердеги ушул Open Space'тин ачылышы дагы өзүңүз баса белгилегендей, жетекчи өз бөлмөсүндө мындай бир жашырынып отуруп албастан креслодан чыгып эл менен тыгыз байланышта болуусу болот атпайбы максат? Азыркы күндө кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөкөйлөштүрүүнүн дегенде эл кайсынысын кайсы учурда сезе баштайт. Бул келгенде эгерде кезек күтүү сиз айткандай бир тартипке салынса жана кезек күтүү аз болсо, бул максатта дагы калктуу тейлөө борборлордун саны көбөйүп жатса керек. Бишкекте буга чейин көп нааразычылыктар жаралган эле да. Элдер ушундай кезек күтүп, өзгөчө коронавирус пандемиясы күч алып турганда жыш топтолгон учурлар. Азыр бул кандай болуп атат бул көрүнүш? Өзүңүздөр билесиңер, Бишкекте бүгүнкү күндө 4 чоң калк төрө борбору бар, 4 райондо. Андан тышкары бул Элдарадан кошпогондо. Элдарада менен чогуу. Чогуу. Элдарада менен чогуу 4 чоң калк төрө борбору бар. Андан тышкары бир кичи калк төрө борбору, андан тышкары баягы дем алыш күндөрү иштеген 2 мини кичи калк төрө борборубуз бар. Жалпы ошондо бизде 6 калк төрө борбор Бишкек шаарынын элин камсыздап атат. Бул жерде бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча ошо кезек күтүүнүн алдын алуу боюнча дагы бирден бир чаралардын бири ушул Open Space дагы кирет. Андан тышкары бүгүнкү күндө бизде ошо элдерден документтештирүүнүн бардыгы бизге ошо цифровизация жылынын алкагында биздин ишканадан бардыгы ошо элдерден кагаз документтер талап кылбастан бүт бардыгы электрондук форматта жүргүзүлөт. Бардыгы баягы мекеме аралык каталышуу дагы электрондук форматта жүргүзүлөт. Бардыгы электрондук. Мисалы үчүн паспорт линиясы боюнча ала турган болсок, мисалы паспортто документтер боло турган болсо, биздикинде бардыгы документтештирилип, оцифровка жүргүзүлгөн паспорт боюнча. Ал эми экинчи баягы негизги биздеги баягы көйгөйлөрдүн бири ассондо ошо очередтин кезек күтүүнүн көп болушунун себеби өзгөчө бизде могу жарандардын актыларын абаларын каттоо бөлүмүндө болуп жатат да. Аякта себеби аякта баягы туулгандыгы тууралуу бөлүктөн баштап өлгөндүгү тууралуу бөлүккө чейин ошол жактан алынат да, ошо бөлүмдөн арылат. Буяктан бүгүнкү күндө 2 бөлүм, жана биз айтып өткөн 2 бөлүмдө биригип бир азыр баягы мурункудай болуп, баягы ЗАГС кызматкери өзүнчө өзүнүн линиясы менен, паспорт кызматкери өзүнүн линиясы менен алышчу, азыр андай жок, экөө бириктирилген. Бүгүнкү күндө чогуу баягы бөлүнбөстөн бир элди кабыл ала берет. Кандай кызмат алысы болсо ошо менен кабыл алына берет. Бул бир. Экинчиден эми биздин бул кезек күтүүнүн да эң негизги себеби биздин баягы прописка деген маселе, каттоо деген бар. Мурда бүгүнкү күндө мурдагы болсо бизде баягы катталган жери боюнча алыш керек эле да. Бүгүн аны алып салганбыз. Ким кай жерде жүрсө, мисалы үчүн Баткенден болобу, Таластан болобу, Көлдөн болобу келип Бишкектен ала берет. И Баткен барып Көлдөн да ала берет. Айырмасы жок. Ошонун кирген себебинен бизде баягы ички миграция Бишкек шаарында кичине жогору болгондуктан баягы кызмат алуу кичине көп болуп, элдин кезек күтүүсү кичине көбүрөөк болуп жатат. Мындан тышкары да бүгүнкү күндө баягы көйгөйдү ачык эле айтыш керек. Бизде ошо имарат маселеси бар да, чоң маселе имарат маселеси бар. Имарат ошо бизге мына дүйнөлүк практиканы караганда, өзүбүздүн практикаларды, өзүбүздүн практикабызга караганда, ошо бизге тиешелүү имараттарды азыр издөө боюнча дагы өкмөт менен жана тиешелүү мамлекет органдары менен иштеп атабыз. Баягы тиешелүү ошо имарат таап, ошого жаңы ачуу боюнча. Анан имараттын жайгалышы, имараттын ыңгайлуулугу да көп маселени жаратып атат. Кеңдиги жаратып атат. Анын үстүнө анан бизде кызматкерлердин саны дагы. Мисалы паспорт бөлүмүбүздө мисалы үчүн штаттык бирдик мурункудай эле болуп калып калганда, элибиздин саны мисалы үчүн 4 миллиондук кезде деле 20 киши кабыл алса, азыр 6 миллиондук кезде да ошо болуп калган. Анан алда маселеси бар. Экинчиден ЗАГС бөлүмүндө архивдик документтер дагы оцифровка бүгүнкү күндө боло элек. Ошону болгон боюнча да бүгүнкү күндө өкмөткө сунуштарыбызды берип атабыз. Ошо оцифровка жүргүзүшүбүз керек. Аякта да чоң масштабдуу чоң жумуш бар. Себеп дегенде ошо оцифровка болуп, маалыматтын баары электрондук базада болсо, бул дагы бир катар чоң жеңилдиктерге кетет да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө жарандардын актыбаларын каттоодо сөзсүз архив менен байланыштуу да. Келгенде архивинде баягы кирип, журналды көтөрүп, баягыдай болуп, анан журналдан карап, анын фамилиясын таап, анан кичине убакыт кармалып калып атат да. Если ушунун баарын азыр мына ушу иш алып барып атабыз,
оцифровка болсо, ал база деле болот, келген кишинин фамилиясын эле база киргизсек, уже анын качан кандай алганды бүт маалымат чыкса, баягы журналдан издеп убакыт болбой, баягы кызматты тездетүүгө жеңилдик болот да. Ошол боюнча да азыр иш алып барып жатабыз. Бек Кайыпбекович, болжолдуу эсебиңиздер барбы? Бир калкты тейлөө борбору бир күндө канча жаранды тейлегенге жетишип келет? Эми бул баягы аймактын элдин санына жараша болот. Ал эми Бишкек шаарын ала турган болсок, бүгүнкү күндө биздин Бишкек шаарындагы мисалы үчүн Айгурантта калк төлөө борборубуз бар. 1,5 миңден 2 миңге чейин бир күндө киши келет да бизге. Ошондо иш график кандай? Эртең менен бүгүн ошо азыр ошо пандемияга байланыштуу дагы, анан жаңы паспорт киргизгенге байланыштуу дагы иш графигин кичине өзгөрттүк. Эртең мененки 8ден кечки 7ге чейин. Ошо баягы кезек күтүүнүн ошо узактыгын, ошо келген адамдардын баары кызмат алып калыш үчүн ошо 11 саат болуп аткан турбайбы? 11 саат 11 сааттык кызмат көрсөтүп болуп атат бүгүн. Демек 1,5 миң 2 миңге жакын жаран бир калкты тейлөө борборунан кызматты күнүнө алып турган. Эми паспорт деп калдыңыз, мына 3 майдан тарта жаңы үлгүдөгү заманбап баягы паспорттарды алуу үчүн арыз анкеталарды кабыл ала баштадыңыздар. Деги эле бүгүнкү күндө канча жаран арыз таштады? Бул жаңы үлгүдөгү жарандык паспорт тууралуу дагы айтып берсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошо жаңы биометрикалык паспорт 2020 жылкы үлгүдөгү паспорт деп аталат бул. Биометрикалык паспорт бул дүйнөлүк стартта ИКАО деген бар. Дүйнөлүк эл аралык уюм бар. Ошолдун талабына жооп берген паспорт бул. Баягы ал паспортто бүгүнкү күндө 30га жакын коргонуу элементтери бар да. Коргонуу элементтери бар. Себеп дегенде бул баягы дүйнөлүк уюмдардын, дүйнөлүк организациялардын талабы ошондой. Ошо талапка жооп берет. Мына жакында эле биздин көз карандысы эксперттер келип, биздин ошо паспорттарыбызды көрүп кетти. Өтө жогорку баасын берип кетти. Себеп дегенде дизайнерлик жагы боюнча дагы, коргонуучу элементтери боюнча дагы, сапаты боюнча дагы жакшы жогорку баасын берди. Ал эми буга токтоло кетсек, бүгүнкү күндө бизге баягы ортодо көп кичине убакытта биз ошо биометрический паспорт берүүгө даярдык убагында кичине паспорт берүү кичине токтоп калды. Ошондо элдин кичине күтүүсү көбүрөөк болуп калды. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө эки смен менен иштеп атабыз. Ошто элдердин баягы талабын аткаруу боюнча азыр иштеп жатабыз. Биздики ошондо бүгүнкү күндө 60-70 миңден ашык уже паспортко заявка алдык уже бүгүнкү күндө. Андан тышкары азыр ушу паспорттун өзгөчөлүгүнө токтоп келсек, бул эки немеден болот. Бирөөсү 52 барактан турат. Баягы анын себеп дегенде баягы виза биздики чыкканда ошо виза ошо паспортко басылат да. Визалар паспортко басылат. Ошонун барагы көбүрөөк болуш үчүн баягы талапка жараша кетет. Ошон үчүн анан экинчиси 36 барактан, 32 барактан турат. Ал эми булардын өзгөчөлүгү да бир өзгөчөлүгү, бул биометрический паспорт өзүнө атайын чип деген болот. Маалымат. Ошо чипте бүт бардыгы жазылган болот. Адреси, качан алгандыгы, үй бүлөлүк абалдыгы, жашаган каттоодо турган жерлиги бар ошол жакта жазылган болот. То есть бул тактап айтканда биздин жарандарга чет мамлекеттерге барып келүүгө жеңилирээк болот. Себеп дегенде аякта азыр дүйнөлүк аппараттар, жаңы системалар ушул паспортко ылайыкташтырылган. Жанагы эле сиз жогоруда айткандай ИКАОнун тандоосуна жооп берет, талапына. Чек ар бир чек ара бар, ошо чек арадан көрсөткөндө эле биздин паспорттон баягы көп вопростор ошо паспорттун ичинен чечилет да. Түшүнүктүү. Паспорттун баасы канча болуп атат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө паспорттун баасы азыр аякта эми бизде неме менен белгиленген, өзүбүз бүгүнкү күндө жалпы жанагы 50 барактагы паспортубуздун баасы 920 сом, банктык эсепте албаганда. Ал эми 34 барактагы баасы 857 сом түзөт бүгүнкү күндө. Банк төлөмдөрүн эсепке албаганда. Банк төлөмдөрүн эсепке албаганда. Эми дагы бир маанилүү маалымат, бул Санарип аймак тутумун мындай бир баскычтуу ишке ашыруу максаты болуп турат да. Буга дагы сиздердин түзөн-түз тиешиңиздер бар. Ушул боюнча кеп салсак. Бул Санарип аймак боюнча биз Инфоком мамлекет ишканасы өзүбүздүн биздин ушу программабызды иштеп чыкканбыз. Бул айыл өкмөттөр менен, жергиликтүү бийликтер менен иштеп атабыз бүгүнкү күндө. Бул баягы неме барго, айыл өкмөттө эски чарба китеп барго. Ооба. Ошо чарба китептин эле автоматташтырылганы. То есть тактап айтканда айыл өкмөттөгү баягы маалыматтар, баягы айыл өкмөттүн канча калк жашайт,
канча жер аянты бар, Канча үй ай чарбасы канча бар. үй бар, канча калк жашайт, канча киши пропискада болгон, ушунун баары электрондуу бар, ошо маалымат да. Ошол жакта болот. Баягы мурдагыдай болуп, баягы бумажныйды издеп, журналга толтурбастан, азыр ушуну киргизгенбиз бүт айыл өкмөттөрү боюнча. Эми азыр айыл өкмөттөргө ушуну кошуу боюнча иш-чара жүргүзүлүп атат, уже 1 жылда болуп калды. Буякта эми ар кандай көйгөйлөр бар. Кээ бир айыл өкмөттөрдө баягы интернет маселеси болсо, кээ бир айыл өкмөттөр кадрдык маселе бар, а кээ бир айыл өкмөттөр толук кандуу иштеп баштады. Бул боюнча азыр айыл өкмөттөр өзүлөрүнүн кызыгуу, суроо талап уже болуп атат. Себеп дегенде бардыгы электронго болот. Ал жакта өздөрүнө да жумуш өздөрүнүн ошо бара бул жерде мындай да. Эми үй бүлөлүк состав боюнча деле спрос сурашат. Жерли тууралуу, малыгы бардыгы тууралуу, ар кандай тууралуу маалымат алганда баягы издебесең, мал базада болот бардыгы. Ошо базадан алып бере берет да. Андан тышкары дагы азыр бизде мунду менен чогуу дагы ошо электрондуу документ оборот деген да бар бизде. Бул сет деп коебуз. Ушуну да кошо киргизип атабыз айыл өкмөттөргө. Баягы мурдагыдай болуп, мисалы үчүн райондун борборунан алыс айыл өкмөттөр бар да. Алар эми райондун борборуна катты жеткириш үчүн убакыт бар, поштадан төлөш керек убакыт бар. А электрондуу болгондо ошол кол коюп электрондуу подпись койгон күндөн баштап, кол тамгасын койгондон баштап ошол мүнөт эле жетет. Ошондой документ, электрондуу документ аппарат. Баягы кагазга, адамдык ресурстарга, кагазын коротушуна баарын ушундагы чогуу киргизип берип атабыз. Андан тышкары кызмат деген да биздин азыр программа бар. Электрондук кызмат деген. Аны да киргизип атабыз. Үч кызматты параллельно киргизип баратабыз ошо жергиликтүү бийликке дагычы. Бул деген айыл өкмөттөрдөгү баягы кызматтык орду, ошо айыл өкмөттөгүн башчысынын кандай кызматтарда иштеген, замы кандай кызматтар иштеген, кайсы убакта бош орундар бар, бүт маалымат ачык болуп турат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жеңилдетип, сиз айткандай электрондук баягы тутумга бир түйүнгө туташтырат, бириктирет. Жана ошол эле айыл жергелеринде, айыл өкмөттөрдө жашаган жарандардын мындай бир маалымат алуусу жеңил болот экен. Белгилей кетели, Санарип аймак автоматташтырылган маалымат тутумуна бүгүнкү күндө дээрлик 5,5 миллионго жакын үй чарбасы, 1,5 миллионго жакын жаран катталыптыр. Демек бул процесс дагы эми уланат. Дагы уланат, бул дагы азыр бизде уже уланат. Бул менен да азыр ошо жогору белгилене айыл өкмөттөр менен жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барып атабыз. Бектайып Бекович, эми бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Мына сиз азыр параллелдүү түрдө 3 негизги кызматты ишке киргизип жатканыңыздар тууралуу белгиледиңиз. Деги эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын алдында ушул өлкө жарандарына бир ыңгайлуу шарттарды түзүү, бир катар кызмат көрсөтүүлөрдү мындан дагы жөнөкөйлөштүрүү үчүн дагы кандай пландар бар, кандай чараларды көздөп турасыздар? Азыр ошо биз дагы мисалы үчүн жарандарга азыр биз ошо калк төлөө борборунан бул паспорттон бөлөктө кошумча кызмат алуу боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдар менен да иштеп атабыз. Мисалы үчүн ошол үй бардыгы тууралуу, мисалы мүлкү бар, жок деген тууралуу ошол боюнча биз калк төлөө борборунан бардыгынан алса болот уже. Барып электрондук кол тамганы ошол жактан биздин сондордон калк төлөө борборунан алса болот. Мындан тышкары бизден азыр эми биздин жарандарыбыздын көпчүлүгү тышта миграция болуп жүрөт. Мигранттардын да укуктарын аларды да унуткан эмеспиз укуктарын. Бүгүнкү күндө аларга дагы биздин Кыргызстандын аймагына келбей туруп эле ошо биздин чет мамлекет консулдар тараптан дагы тиешелүү паспортко да документ тапшырса болот, келбей туруп эле ошол жактан. Андан тышкары азыр мына айдоочулук күбөлүктүү дагы бияка келбестен эми адамдык фактор бар да. Баягы кээ бирөө жоготуп алат, кээ бирөөнүн убактысы бүтүп калат. Анан бияка келип кетиш үчүн пандемиянын убагы болуп атат. Бардык жерден эске алып атабыз. Ошонун баарына келип кеткен жол расходу, баягы адамдарга жеңил болуш үчүн ошону дагы азыр киргизели деп. Бул транспорттук каражаттардын электрондук паспорту тууралуу айтып атасызбы? Немени? Айдоочулук күбөлүк. Айдоочулук. Права. Айдоочулук күбөлүк боюнча айтып атам. Ушуну да азыр киргизели деп атабыз, жеңил болуш үчүн. Азыр Кудайым буйрса да быйылкы жылда да уже азыр дагы пландарыбызды бекитип атабыз, ошо адамдардын жеңил болуш үчүн. Негизи бул цифровизация деген өзү бир адамдын айланасында жүрүш керек да. Адамга жеңил болуш керек. Бүт кызматтар. Ошону жеңилдетиш үчүн күн сайын
Биз уже программаларыбызды уже дүйнөлүк практикадан өзүбүздүн программаларыбыздын баарын жаңылап кошумча алымча кылып ошонун үстүнө иштеп жатабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сизге рахмат маек куруп бергениңизге, атайын убакыт бөлүп, дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Сизге рахмат. Жабыл урматтуу телекөрүүчү, эсиңизге салалы, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Беки Маналиев менен өлкө аймагында ачылган заманбап калкты тейлөө борборлору жана жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык паспорт алуу жолдору тууралуу баарлаштык. Саламатта калыңыз.